Курсан Асанов абактан Кыргыз элине кайрылуу жолдоду. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов кыргызстандыктарга абактан кайрылуу жолдоду. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күнү жергебизде тынчтык, туруктуулук өкүм сүрүп турганына өтө кубанычтамын. Бул элибиз үчүн да, мамлекетибиз үчүн да өтө маанилүү. Туруктуулук, адилеттүүлүк жана ынтымак ырашкерлик болгондо гана өнүгүү болот эмеспи? Баарыбызга белгилүү болгондой 2020-жылдын 5-октябрында шайлоонун ыплас өткөндүгүнө байланыштуу Ала Тоо аянтында тынчтык митинги өтүп жатканда кандайдыр бир кызыктар күчтөр тарабынан провокация жасалып, натыйжада башаламандык башталган. Ошол күнү бейгүнүү адамдар жана күч кызматкерлеринин каны төгүлбөсүн деп Ички иштер министрлигинин жетекчилери менен жолугушууга аракет жасадым. Бирок натыйжада жолуга алган жокмун. Себеби Ички иштер министри Жунушалиев өздүк курамды өз кызмат ордун таштап белгисиз тарапка качып кеткен экен. Бул тууралуу командирлер тиешелүү жетекчилер эртеси айтышты. Ошол күнү Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасадым. Ошол учурда мамлекетте оор абал, айрыкча Бишкек шаарында талаптоочулук, басып алуулар жана башка ушундай терс көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн элдин колдоосу, суранычы жана коргоо кеңешинин көрсөтмөсү менен Ички иштер министрлигине барып, болгон тажрыйбамды, мүмкүнчүлүгүмдү пайдаланып, күнү-түнү бардык күч аракетимди жумшадым. Учурдан пайдаланып, ошол оор күндөрү мага жакындан жардамын, кеп кеңешин берген генералдарга, ардагерлерге, мекенчил атуулдарга, айымдарга, айрыкча жаштарга, элдик кошуундарга, спортчуларга, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө, коомдук уюмдарга жана активист улан кыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ошол күндөрү 13 партиянын лидерлери жана мүчөлөрү менен жолугуп, бир бүтүмгө келүүгө чакырып, эл үчүн, тынчтык үчүн тез арада сүйлөшүү жолу менен чечүүлөрүн сурангам. Ошондой эле абалды турукташтыруу жаатында Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен жолугуп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөм. Менин максатым ошол учурда абалдан чыгууда кылдат аракеттерди жасоо, мыйзамдуу талаада тынчтык орнотууга багытталган. Дээрлик бардык сүйлөшүүлөр ар кандай болсо да, ар кандай ойлор айтылса да, акыры өз натыйжасын берип, жалпы элибиз каалагандай аяктады. Азыркы учурда менин айланамда болуп жаткан түшүнбөстүктөр же айрым адамдардын арам ою иш жүзүнө ашпайт. Ошондой эле жакын арада баары оң жагына чечилет деген терең ишеничтемин. Эң негизгиси оор абалда элим менен бирге болуп, тынчтык, туруктуулукту орнотууга кошкон салымым үчүн сыймыктанам жана эч качан өкүнбөйм. Айрым катачылыктар кеткен болсо кечирим сурайм. Шарт, убакыт ушундай болуп калды. Жакын арада көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар. Элим үчүн, өлкөм үчүн ак кызматымды өтөй берем деп жазылат билдирүүдө. Камчыным, сен матырайып, ырайым дегенде камайым деп айттың. Эгерде сен камайым десең, объективдүү калыс түрдө камайым десең, анда сен Атамбаев менен Кулматовду кошо камайым деп айт. Мен матырайымкы болушкан жокмун, менин позициямды билесиң. Атамбаев менен менин 2010 жылкы телефондогу сүйлөшүүмдү абдан сен окугансың, өзүң айткансың. Ошондуктан бул коррупциялык система, бул эл аралык масштабтагы коррупция. А Матраев анын болгон бир солдаты. Анын атамандары Россиянын кең талашында ятат, кең элдик базарларында ятат. 7 жыл бою аны коргоп келген Атамбаев отурат. 10 жылга дагы Атамбаев экөөсүн сүйлөшкөнүбүздү дагы бир жолу көрүп кой. Мен Атамбаевга ошондо эскертип атам. Ал 17 жылга чейин отурду. Кулматов 2 жолу таможонун директору болду. А Матраев болгону анын 4 орун басарынын бирөөсү. Эми үчүн төрага жоопко тартылбайт башынын. Эми үчүн ошондогу президент ушул коррупцияга жооп бербейт. А бир төраганын бир 4 орун басары бирөө жоопко тартылат. Президентсиз, башынын төрагасыз ошол жерде бир орун басар ушундай чоң эл аралык масштабтагы коррупция кыла алабы? Кыла албайт. Аны сен жакшы билесиң. Ошондуктан эгерде калыс тергөө, калыс сот өткөрөбүз десеңер, ар тараптуу толук жүргүзүлгөнү жакшы. Ошол убактагы президент, ошол убакта бажынын директору, алар кече мынакей 9 апрелде дагы бирикти. Москвадан Кулматов учуп келди. Атамбаевдин жанында площадка чейин жөө басып келди. Куралдуу. Мына өзүңөр туруштук бердиңер. Мына ошолорго чара көргүлө. Мына ошолор дагы жоопко тартылсын. Бирок алдын ала кармалып
тергөө жүргүзүлүп анан камалыш керек. Мен Атамбаевка да Жээнбековго айткам. Ушуну үй камагына чыгарып койбойсуңар да убактылуу өкмөттө. Мындан 2 жыл мурда. Текебаев кабалганда да Атамбаевга айткам. Мойнума камчы салып, ушуну үй камагына камабайлы үй камагына эле койбойсуңарбы деп. Силер камалганда да айткам ушуну. Ушул балдарды жөн жерден ушул патриот балдарды камап атасыңар деп. Камайм деген сөздү айтпагыла. Кармайбыз, тергөө жүргүзөбүз, чара көрөбүз деп сүйлөгүлө. Эгерде чындап объективдүү мыйзам деңгээлинде ошол Матраимовго коррупция деп аткан ишти чындап текшерсеңер, түбү Кыргызстандын эң жогорку бийлик президентке чейин барат. Коңшу өлкөлөрдүн бийлигинин айланасында турган чоң адамдарга барат. Мына ошондой чоң масштабтуу кылмыш иш. Мен суранам, ар тараптуу болгула. Коомдо ким паланчаны камасын деп көбүрөөк кыйкырып койсо, ошону камап, ошол публиканын колундагы органга айланбагыла. Силер мамлекетчил болгула. Силер мыйзамчыл болгула. Колунда фактысы жок каба дегендерге барып түшүндүргүлө. Текшеребиз, иликтейбиз, объективдүү тергөө отурабыз, анан кийин камайбыз деп. Мен аны башымдан өткөргөн иш катары айтып атам. Камайм деп силерди Атамбаев каматкан. Ошондо айланаңда 2-3 киши калган. Жылдызхан Жолдошева, Шарабидин деген адвокат досум. Анан коомдук саясий ишмерлерден мен коргогон барып. Башка досторун качып кеткен. Талантиним, Камчы, Садыр, үчөөң ошондо отурганда ким бар эле айланаңарда? Жылдызхан Жолдошева да айтып коюн, Шарабидин калбады беле? Бүгүн айланаңды карачы, кимдер отурат? Муну мен айтам. Бийликтин баш айлама оорусу деп. Мына ушул оорудан сак болгула. Сооронбай Жээнбеков кетти, ордуна Садыр Жапаров келди. Экөөнүн тең жубайынын аты Айгүл. Ошентип, кече 16 октябрда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кызматын таштап кетти. Акыркы кайрылуусунда 3 жылдык ишимде мага ишеним көрсөтүп келген мекендештериме, чогуу иштешкен бардык бийлик будактарына, мамлекеттик жана жергиликтүү органдарга, өзүмдүн аппаратыма, жарандык коомго жана медиа тармагына терең ыраазычылыгымды билдирем деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков 16 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын өз ыктыяр менен тапшырып жаткандыгын расмий жарыялоосунда. Ага кошумча Сооронбай Жээнбеков президенттин ишинде кемчиликтер болгонун белгилеп, ал үчүн мекендештеринен кечирим сурады. Ар бир үйдө жакшылыктар көп болсун. 2 тизгин, 1 чылбырды колго алып жаткан жаңы бийликтин ишине ийгиликтерди каалайм. Баарыбыздын тагдырыбыз жалгыз гана Кудайдын амринде. Мээримдүү, ырайымдуу жараткан Кудайым өзү колдоп, элибизге аманчылык, жергебизге тынчтык болсун. Аман болуңуздар, урматтуу мекендештерим деп коштошуу сөзүн айтты Сооронбай Жээнбеков. Андан соң президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров дагы жалпы кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Бүгүн жалпы Кыргызстандын эли жөнүндө өзгөчө сөз айткым келет. 2020 жылдын күзү жаңы тарыхты, улуттук аң сезимдин жаңыланган барактарын ачты. Эл биримдиги сакталып калды. Мамлекеттин талкаланышына, бөлүнүп жарылуусуна жол берилген жок, кан төгүлгөн жок, талаптоочулук болгон жок. Мамлекеттин бүтүндүгү сакталды. Тез аранын ичинде укуктук талаага кирдик. Бул күндөрү Кыргызстан элинин, жаштардын интеллекти өскөндүгү, саясий көз карашы турукташкандыгы далилденди. Жалпы эл ийгиликке жетти. Кыргызстанда бийлик тынчтык жол менен өткөрүлүп жатат. Баарыбызды жеңишибиз менен чын дилимден куттуктайм, деди Садыр Жапаров. Мына ошентип СЖ кетти, ордуна кайра СЖ келди. Абаса президенттик кызматтан кеткен Сооронбай Жээнбековдун жубайынын аты Айгүл болсо, бул президенттин милдетин аткаруучунун жубайынын аты да Айгүл. Экөө тең сабырдуу, акылдуу, салмактуу, мактоого татыктуу айымдар экени талашсыз деп жазды Назар Ньюс маалымат агенттиги.